Бул жерде өлкөнүн жаңы мууну, Кыргызстандын жаңы мыкты уул кыздарын чогулткан масштабтуу эл аралык деңгээлдеги форум өтүп жатат. Бул зал толо эл, IT, программалоо, жасалма интеллект тармагына кызыккан жаштар. Кыргызстанда жашап, бүткүл дүйнөдө иште. Бул жөн гана уран эмес, кыргыздын жаштары жаратып жаткан реалдуулугу. Форум дүйнөнүн чар тарабындагы атактуу компанияларда ийгиликтүү өзүн көрсөтүп жаткан инсандарды топтоду. Тажрыйба жана билим алмашуу, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген мыкты адистердин баяндамалары, мастер-класстары болуп өттү. Азиз Абакеров Жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү. Башкача айтканда, дал ушул форумга IT адистеринин башын бириктирип, бул тармактын масштабын улам кеңейтип жаткан инсан. Жогорку технологиялар паркы IT кызматынын сапатын жакшыртуу менен учурда кыргыз программисттерин дүйнөлүк брендке айлантууда. Биздин программисттер азыр жасалма интеллект кайрадан бизге мүмкүнчүлүктү бере турган жаңы технологиялар пайда болду. Ошо жасалма интеллект боюнча азыр стартаптар чыгып атат. Биздин тарабынан, Жогорку технология парктын тарабынан биз ошолор стартаптарды биз дүйнөгө силикон үрөнүгө жөнөтөлү деп атканбыз. Жана программаларды уюштуруп атабыз. Алия Рыспек азыркы учурда Google DeepMind'да инженер-программист болуп эмгектенет. Бул Google компаниясынын жасалма интеллект боюнча иштеген бөлүмү. Ал Кыргызстандын өзгөн жергесинде жөнөкөй үй бүлөдө туулуп өскөн. Алия Кыргызстандагы жасалма интеллекттин өнүгүшү үчүн сыртта иштеп топтогон тажрыйбасын ортого салууда. Жасалма интеллектке кызыккандарга жол көрсөткөн Алия азыр Кыргызстанда жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жатканын айтууда. Очень много открытых курсов. Азыр жасалма интеллектке кызыккандар үчүн абдан көп иримдер, окуу жайлар бар. Маалымат алуу, изилдөөгө мүмкүнчүлүк кеңири. Албетте адамдын өзүнүн көз каранды, бирок атайы лабораториялар жалпы экосистемага керек. Кит форум бул 2010 жылдан бери Кыргызстанда өткөрүлүп келе жаткан маалыматтык технологиялар жана санариптик инновациялар чөйрөсүндөгү эң ири иш-чара. Кыргызстандын Жогорку технологиялар паркы IT кызматын 60 өлкөгө экспорттойт. Экспорттун көлөмү боюнча биринчи орунда АКШ, андан кийинки орундарда Казакстан, Россия, Улуу Британия жана Япония турат. Бул площадка ушундай IT адистерге жакшы площадка болуп атат. Негизи чогулуп бир идеяга келип, жакшы бир долбоордорго чыгып, жакшы программаларды түзгөнгө шарттар берип атат. Кыргызстандын Жогорку технологиялар паркы IT компанияларын көмүскөдөн чыгаруу, алардын башын бириктирген аянтча түзүү жана мамлекет менен IT индустриянын ортосунда көпүрө болуу максатында иштеп жатат. Парктын мүчөлөрүнө жеңилдетилген салык режими каралган. Бүгүнкү күндө 500 компания резидент болуп, 3000ден ашуун жумушчу орундары түзүлдү.